Эскилиге эбакчы эткен биз турган бул жай Аксы район электр тармактары ишканасынын Ренжит участкасынын имараты 1994 жылы ашар жолу менен курулган, бүгүнкү күндө авариялык абалга кептелген. Эми алар жаңы имаратта ишин улантат. Бүгүн анын кызыл тасмасы кесилип, пайдаланууга берилди. Марат Тойчубеков Ренжит электр тармактары бөлүмүндө электр куроочу болуп иштейт. Бул тармакта 12 жылдан бери эмгектенет. Айтымында урап калуу коркунучунда турган имаратта жумуш алып баруу кооптуу болуп, кышкысын суук болчу. Ага карабай калктуу электр энергиясы менен камсыздап, ишин үзгүлтүккө учуратпай эмгектенген энергетиктин кубанычында чек жок. Кышкысын ол жерде отуруп деле болбойт. Суук, кагаз жаза албайсың. Отурсаң эми 5-10 мүнөт отурасың чыдап, анан лучше ишке кетип калганың жакшы, көчөдө ысыгыраак. Азыр эми бул здание жаңы түштү. Бул зданиянын сапатын көрдүңүздөр, бүт шарттары менен жакшы. Кудай кааласа, бул зданияда жакшы иштер жүрөт деп ойлойм. Башкача бир ишке болгон аракет, мындай ынтылыштагы балдардыкы деле бүт эле коллективге башкача да сүйүнүшүп. Бир эле күндө Аксы район электр тармактары ишканасынын карамагында 2 бөлүм пайдаланууга берилди. Анын бири Кызылтуу электр тармактар бөлүмү. Эски имарат 1998 жылы кызматкерлер тарабынан ашар жолу менен курулган. Жыл сайын утурумдук оңдоп түзөө жумуштары жүргөнү менен талапка жооп бербей калган. Баягы үстүңдөгү үйүң жакшы болбосо, балдардын мына жетекчилер айтып кетти. Шартыңды түзүп берсе, көңүлүң сергек болуп, балдардын дагы иштегизи келип дегендей. Мен өзүм дагы толкундан турам. Анткени бардык нерсе, бир нерсең жаңыланса, үстүңдө жаңы нерсени кийсең деле сүйүнөсүң, ошондой болуп кубанып турам. Авариялык абалдагы имаратта жумуш алып баруу кызматкерлер үчүн кооптуу болуп, абоненттер үчүн ыңгайсыз эле. 4 бөлмөдөн турган имарат заманбап жабдуулар менен кошо камсыздалды. Чынында биздин жумушчуларга шарт өтө оор эле. Даже биз өзүбүз дагы рейд кылып келген учурларда, өзүбүз дагы проверка келген учурларда конторасына отурганда өтө суук болчу да. Кышында суукка отуруш кыйын, жумуш алып барыш кыйын эле. Эми азыр шүгүр биздин жетекчилерибизге ушундай шарт заманбап кылып шарт түзүп берип атат. Эми бул шарт биз үчүн кандай стимул, бул стимул менен биз только иштешибиз керек, элге электр энергияны үзгүлтүп беришибиз керек, өз убагында сатылган электр энергиянын акчасын жыйнап алып келишибиз керек. Курулуш иштери күзүндө башталган. Тендерден Жалалабад Айыл энерго ачык акционердик коому утуп, ар бири 1,9 миллион сомго бааланган. Акыркы 5 жыл аралыгында Жалалабад электр тармактары ишканасынын карамагында 7 жаңы участка курулуп ишке берилген. Жалпы Жалалабад область боюнча бизде 110 подстанция боло турган болсо, участкаларыбыз 44 участка бар, ушундай участкаларданчы. Эми бул участка Аксы боюнча айтып кете турган болсок, Аксыда 5 участкабыз бар. 5 участканын 2 участкасы централизованный болуп, булар имарат курулган, ал жерде өзү ошол ресменен чогуу. А калган участкалары бөлүнүп. Ошо былтыр 22-жылы ушул 2 участкасы Ренжит менен Кызылтуу участкасы эски зданиясын көрүп атасыңар. Ошон үчүн бул планга кирген эле. Былтыркы жылдын баягы жылдын этеги болуп калып, бүтпөй калып, анан январь-февралдан эми ачышын жасап атабыз. Жасадык. Эми бир эле участкасы калды, бул жаңы жол участкасы. Буну дагы кийинки жылдардын иш планына киргизип, балдарга биринчи очередте биз шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Аксы району боюнча жалпы 20.829 абонент бар. Анын 18.670-и үй тиричилигине керектөөчүлөр. Ал эми Ренжит участкасында 2.528 керектөөчү болсо, Кызылтуу участкасында 4.000ге жакын абонент электр энергиясын алат. Диана Раимжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Аксы району.